Assalamu алейкум, Ош Туракчай каналы. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бүгүн 5 февраль 2026 жыл. Бүгүн биз силерге Гүлбардын кең сайынан мына каналга жакын жерде жайгашкан, элдер жашаган жерден 6 сотуктан кызыл китеби бар ушул жери сатылат туугандар. Келүү дарегин айтып өтсөк, шаар тараптан келе жаткан болсоңуздар, Жаңы базар, Западныйда Айлампадан Күкүмбей көчө менен келе бересиздер. Автоунаа базары, андан сырткары Мөмө Жемеш, анан курулуш материал базардан өтүп, кеңеш центринен өткөнүңүздөн кийин мына Ак жол мостко келесиздер мындай аркага. Келгениңиздерде бул жерде мына Кел ремонто айыл аймагынын мындай 3 бүрттүк круговой бар. Туура кетсеңиздер Араван. Ушул жерден бурулуп, ушул асфальт жол менен, маршруткалар жүргөн жол менен туура жүргөнүңүздөрдө жаңы жолго барасыздар. Мостко. Гүлбарда мына жаңы жолго өткөндө мостко келесиздер. Бул жерде мына канал өтөт, Теудагы мына южный тарапта канал ушул жерге чейин келет. Келип эле солго буруласыздар туугандар. Ошондой эле бул жака дагы бир 1-2 километр жүрбөйсүздөр. Ушул жерден эле мына каналдын суунун боюнан эле солго буруп бир 300 метр жүргөндө сатылуучу жерге барасыздар. Сиздерге түшүндүргөнчө эле жетип келдик. Азыркы мосттон солго бурулуп, ошол бакты аралап келгениңиздерде эле ушул сатылуучу жерибизге келесиздер. Жакшы жагы мына свет келген. Андан сырткары мына жерде мост дагы бар. Кийин келгениңизде көрүп аласыздар. Мына мост менен деле барсаңыздар болот. Элдер, эң негизгиси элдер жашайт. Мына келе айтканда ham көрөсүздөр. Мына бул жак толгон, элдер жашайт. Границасы такталган 20-га 30. Мынантип фундаменттин заборунда фундаментте куюлган. Бул жакта мына негизги үйдүкү, анан дагы бир жакшы жагы дейт, ушул үйдүкүн дейт, жакшына кылып, жашыл зона кылып, баягы благоустроение кылып, газондорун эксе дейт, бул жагы отдельный үй болот дейт. Үйдөн сырткары эми бул Гүлбардан мындай хозяйство кармайбыз дей турган болсо дагы мына жери менен. Бул забордукка үйдүк отдельный, чарбачылыкка отдельный. Мына фундаменттен бул жагына 7 метр болуп калат экен. 7 метр. Андан сырткары үйдүн арка тарабы мындай тосулган. Границалар такталган. Үйдүн фундаментиндагы мындай жалпак тил менен айтканда күкүрт кылып койгон туугандар. Российский арматуралар коюлган, подушкасы куюлган. Ошо чоң үйдүн планировкасы. Бул жакта болсо мына биринчи бөлмөсү. Подвал менен кылсаңыздар болот. Бул жагынан мына эшиги коюлган, коридор, бул жагында бир бөлмө. Жалпы 4 бөлмө санузел менен. Анан мансард болсаңыздар ham болот. Бул жердечи арматуралар баардыгы чыккан. Ичин дагы мынтип толтуруп койгон туугандар. Телефондо маселе чечилбейт туугандар. Ошондуктан келип көрүңүздөр. Келип көрсөңүздөр сиздерге сөзсүз чыгат. Мисалы бул жерде азыр кичине эле акчаңыздар болгон болсо алып, кирпичин үрүп жаптырып бир башпайня кылып койсоңуздар болот. Кийин 5-6 жылдан кийин деле көчүп келсеңиздер болот. Азыркы маселеде алып коюш керек туугандар, инфляцияны көрүп атасыздар. Күндөн күнгө кымбаттап атат. Ошондуктан аракет кылыңыздар туугандар. Телефондо маселе чечилбейт. Кененирээк маалыматта дагы ушул описаниядагы номерге чалып байланышасыздар. Кыймылсыздык болсо биздин Ош Туракчай рекламага кайрылыңыздар.